Лямбля бул ичегидеги мите паразит. Көбүнчө бул 12-50 ичегиде жана ички ичегиде жашайт. Чоңдорго караганда балдарда 2 эсе көп кездешет. Себеби балдар көбүнчө колун оозуна салат, колдорун самдап жуубайт, же болбосо кээбирки балдар тырмак жейт. Ушундай кезде лямблиоз оорусу көп кездешет. Лямблиоз бар экенин белгилери бул ичтин катуусу, ичтин өтүүсү, ичтин киндиктин айланасынын оорусу, аппетиттин начарлашы, тамакка болгон табити начарлап, кусуу пайда болушу бул лямблиоз оорусунун белгилери. Лямблиоз оорусунун алдын алуу учурунда биз балдарга колду самдап жууганды сөзсүз айтышыбыз керек. Колду туалеттен чыкканда жууш керек. Ойноп келгенден кийин, тамак жеэрдин алдында сөзсүз түрдө самдап жууганга үйрөтүшүбүз керек. Ушундай кезде лямблиоз оорусунун жугушу азаят. Лямблиоз оорусу бул кир кол аркылуу жугат. Көбүнчө ошо кир кол аркылуу жугат. Мөмө жемиштерди таза жуубагандан жана арыктагы сууларды же болбосо крандагы сууларды ичкенде дагы жугат. Эгер менин видеом пайдалуу болсо, мага лайк басып, подписка болуп коюңуздар. Кийинки видеолордо дагы сиздерге пайдалуу видеолорду айтып өтөм.